Assalamu alaikum, hurmatlı mekендаштар, кадырман кыргызстандар, арбаңыздар. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Аман эсен кичи мекенибиз Жалал Абадка, Кыргызстанга, Индиядан жетип келдик. Жетип келер замат биз кайра эле ошо кызматтарыбызды баштадык. Анткени бул жактагы биздин Индияга кеткенге чейин сиздерге сунуштаган, коомчулук менен бөлүшкөн бейтаптарыбыз бар. Бүгүн мына ушул бейтаптарыбызга колубуздан келишинче зыярат кылып, кабар алып, анан ушул видеонун башында айтып кетер элем. Сиздерди өтө таң калтыра турган бир мындай айтканда бир демөөрчү чыкты. Ушул бир туугандарыбызга биз азыр кызмат кылып аткан 3 бир тууганыбызга колунан келишинче өзү 98-чи жап-жаш жигит. Миграцияда эл катарында кызматта жүргөн ушундай мыкты жигиттер, эки дос биригип, ушул бир туугандарыбызга бир жакшы салымын кошолу деди. Салам алейкум. Кандайсыз? Денсаулык жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кантип атасыз? Тынсыңар өзүңөр жакшы. Агабыз кандай? Жакшы. Жүрүңүз, кире берели. Жүрүңүз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Тынчпы, денсаулык жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Турабыз. Өзүңөр кандай? Жакшы. Өзүңүз Кудайга шүгүр. Жакшы. Жакшы. Рахмат. Урматтуу достор, мекендаштар, бул жерде, бул үйдө кире бериңиз. Бул үйдө Камил агабызды жакшы тааныйсыздар. Мен азыр ушул Камил агабызга келатам. Өткөндө сиздер менен бөлүшкөнүмдө ушундай бир сиздерди ойго салган агабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Денсаулык жакшыбы? Жакшы отурасызбы? Машалла, кантип атасыз? Кыйналбай атасызбы? Денсаулыктар кандай? Өзүңүздү кандай сезип, кандай отурасыз? Жакшыбы? Саламатсыздарбы, жакшысыздарбы? Урматтуу достор, мекендаштар, документтериңиз кантип? Даярдап атасызбы? Бардыгын. Жакшы. Урматтуу достор, мекендаштар, мен кыска бат кыска эле убакытка эме кылдым. Анткени азыр бизде дагы ал жакта башка бейтаптар да күтүп атат. Бара турган жерлерибиз көп. Кыскасы, мына мен азыр бул Москвадан кече биз Индияда жүргөндө байланышкан ушундай бир жакшы жигиттер бар экен. Мен ушул балдардын атын айтып кетким келип турат. Өзү ал балдар өздөрүнүн атын айтуудан деле мындай туура көргөн жок, каалаган жок, бирок ошентсе деле мен андай мыкты жигиттерди сиздер менен бөлүшүп койгонду туура көрүп атам. Москвадан Кутман Азиз деген таксырлар, Кутман Азиз деген жигит экөө биригип, могул менин колумда турган 300 000 рубль достор. Менин колумда турган бул 300 000 рубль. 300 000 рубльду мынакей 100 000ден кылып туруп бөлүп койдук. Анткени ушул жигиттер ушул бейтаптарды көрүп, өздөрү жаш 98-жыл болгон болсо бизден 7-8 жаш кичүү экен. Мына ушул жигиттердин Аллах Таала мындай ушул агабызга мындай жардам жөнөтүп, анан таап аткан ырыскысы менен бөлүшөлү деген го. Мына ушул Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандарыбыз өзү бирөөсү Каракулжадан болот экен. Кутман Азизди кайсыл жерден болот деди, эсимен чыгып калды. Мына ушул жигиттер чын айтканда мен дагы тааныбайм. Бул агабыз дагы тааныбайт. Эч кимибиз тааныбайбыз, бирок тааныбаган кишилер ушул бир туугандарыбызга ушундай бир жардамдарын жөнөтүп атат. Караңыздарчы. Мен бул 300 000 каражатын алардын сунушу боюнча аманаттардын даректерине тапшырам. Негизи бул аманаттардын даректери ошол эле жанагы боор ооруп аткан Динар эжебизди жакшы билесиздер, аябай кыйналып атат. Кече акырында биз Индияга кетип атканда сиздер менен бөлүшкөнбүз. Анан жанагы 16 жылдан бери ооруп жүргөн Кубан агабызды жакшы билесиздер. Бир ичинде 4 оору менен алышып келатат. Мындай айтканда 4 жандагы оору бир ушул Кубан агабызда. Ушундай бир кыйналып азыркы учурда Индияда донорун күтүп отурат. Донор жок, азыр донор барар менен Кудай буйрса операцияга даярданып отурат. Ал эми үчүнчү агабыз бул Камил агабыз. Камил агабыздын негизи могул
Эмнеси ооруйт деген болсоңуздар, могу жүлүндө опухоль бар. Биз бул бүт анализдерин көргөзүп, врачтар менен сүйлөшүп, Индия менен. Анан операция жасаса боло тургандайын, мындай айтканда сүйлөшүп, алып келе бер деп алардын эмесин алып, анан гарантияларын, рисктерин баардыгын угуп туруп, анан ушул ишке аракетти баштадык. Кудай кааласа, мунул келаткан 4-күнү мына ушул Камил агабызды, Динара эжебизди, чоңулайдагы жанагы карындашыбыз бар эле бутунда опухоль болгон, мен сиздерге орозо айында бөлүшкөм. Ошол кызды анан Баткенден дагы бир сколиоз менен ооруп аткан жаш бала бар. Ушул 4 бейтапты алып алып, Кудай кааласа, мына келаткан четверг күнү Индияга сапарга чыгабыз иншалла. Мына ушундай достор, операциянын, бул агабыздын операциясынын баасы $15,000 деп болжолду айтты. Барганды дагы анализ, томография тапшыргандан кийин Кудай кааласа калганын дагы айта турган болду. Мына аманат, мен эсептеп туруп тапшырайын, бул элдин аманаты 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 85, 95, 100 миң. Бул ошол Москвада мен жогоруда айтып өткөн жаш ишкер жигиттердин, мындай айтканда, сизге болгон кечеги орозо айындагы орозо фитери, жардамы, мындай айтканда зекети сиздерге туура көрүп, бир бөлүгүн сиздерге жеткирип кой деп бизден суранды. Аманатты так эсеби боюнча алып келип тапшырып турабыз иншалла. Ушул жаш жигиттерге өзү мындай кийим магазиндерде иштетишет экен, ал жакта Москвада, Вешовыйда экен. Кудай кааласа, Москвага барганда сөзсүз жолуга тургандай болуп сүйлөштүк. Кудай кааласа, ал жигиттер дагы бир сиздер менен бөлүшөбүз. Ушундай аманаттарды жөнөтүп аткан кандай жигит болду экен, аларды кандай ата-эне төрөп, кандай ата-эне чоңойтtu экен, Кудай кааласа, ал балдарды да сиздер менен бөлүшөбүз. Албетте, баардыгыбызда мындай мүмкүнчүлүк бар, бирок жүрөктөн эрик жетпейт да мындай нерсенин. Bir adam elестетиңиз, 300 миң жардамды bir айда жөнөтүп коюш чындыгында өтө чоң. Алла разы болсун. Кутбан жана Азиз, тапканыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Өзүңүздөр жап-жаш жигит экенсиздер. Сиздердин жардам бергениңиздерди көрүп алып, чындыгында мен дагы ушундай бир намыстанып чейир алдым. Бүгүн Индиядан түз Жалал-Абадка келер замат, мына азыр эс албастан ушул сиздердин жана элдин кызматына түштүк. Анткени элдер ушундай чоң жардамдарын жөнөтүп колдоп аткан болсо, биз каяка эс алабыз. Андан көрө далай ушул агаларыбыздын ден соолугун чыңалталы, Аллахтан шифасын издейли, аракетти кылайлы деп, Кудай кааласа, мына ушул жолдобуз иншалла. Ден соолук кандай? Кыскача бөлүшүп кетебиз. Өзүңүз кандай эме болуп атасыз? Жакшы, Кудайга шүгүр, кичине. Жакшы элесизби? Кичине түзүгөн. Дары чейип, кичине түзүгөн. Даярдыктар кандай болуп атат? Даярдык жакшы, Кудай кааласа. Жакшыбы? Сиз менен кошо ким бара турган болуп атат? Мен атам бара турган болду. Атаңыз бара турган болду да? Жакшы. Мен айткан бүт документтерди даярдап атасызбы? Документ бүтүп калды. Каражаттарды мен азыр сурабай эле отчетун билбей эле алып, бирок күндө мага скриншот кылып жөнөтүп атты. Мен азыр өзүнөн эле сурайын. Негизи Сбербанкыңызга, М-банкыңызга жалпысынан канча каражат чогулду? Же жеңебиз билеби? Ким отчет берет? Şu Сбербанка 350 миң рубль түштү. 350 миң рубль. Сбербанк картага. Биз чыгаргандан бери. Ооба. Bir ay болду элек, бир 20 күн тегерегинде болуп калды. Ана М-банка 170 миң. 170 миң сом. Тегиге 300 канча деп атасыз? 350. 350, 170, 500дөн ашыптыр анда, 600га жакындап калыптыр. Ана наличный болуп 200 келди. Наличкалар 200 миң сом. Жалпысынан сиздин эсебиңиз менен канча болуп калды? 1 миллион 250 болду. 1 миллион 250. Муну сомго ала. Ошондо 900 миң сом, 350 миң рубль. Түшүнүктүү. Примерно бир 5 миңден 1 миллион 250 деп атасызбы? 1 миллион 300га жакындаганда деле муну менен 1 миллион 400га барып калат экен иншалла. 1 миллион 400 дегени бул канча миң доллар болуп калат азыр? 16 миң доллар болуп калат экен. Урматтуу достор, азыр бул агабызга жалпысынан бер 16 миң доллар каражат болуп калыптыр. Эми операциясына жетерлик болуп калыптыр, бирок Индиядагы проживанияларына, жашаганына, анан барып келген билеттерине, мына ушул жагына дагы да колдон келишинче ошол видеодогу агабыздын өзүнүн даректерине ачылган, жакындардын ачылган счетторго колдон келишинче колдоп турсаңыздар болот иншалла. Негизинен дагы өзүңүздөрдө дагы мындай чогулткан немелер тууган уруктан, аяктан бияктан дагы болуп атабы? Болгон, Şu birinci аларды дагы бул эмеге кошуп атасыздарбы? Кошконуңузда ушундай болтабы? Ооба. Şu başta şu 500 ming toптолгон şu туугандан, дос жардам болду. Андан кийин şu siz тартып кеткенден кийин şu 700 ming
түштү да. Ошо жалпысынан 1 миллион 200 Ооба, берет. 1 миллион 200. Түшүнүктүү достор, жалпысынан азыр сом калганда 1 миллион 400 жакындап калыптыр. 16 000 долларга бир аз жетпегендей болуп турат. Кудай калса дагы бул жагына жол акысына жардам берген болсок, иншалла барып келген 2 кишинин билети бар, ал жакта жашап жатаканасы бар. Примерно 3-4 000 доллар болуп калса болуп калат. Мына ошого дагы көмөктөшүп жардам берсеңиздер болот иншалла. Бир 200-300 миң сомго чейин болсо керек. Ашкан каражат албетте сиздерге отчету берилип турат. Анан эгерде ушул чогулган каражаттан дагы ашып калган болсо, албетте агабыз өзү ойлонуп кеңешин чыгарат. Негизгиси бул агабызга Кудайым шифасын берген болсун. Абайым, келиңиз, могу балаңызга жардам берип аткан Россиядагы небереңиз менен тең балдар, жап-жаш балдар. Мына ушул балдардын иштерине, үй бүлөсүнө, тапканына бир жакшы бир керемет дуаңызды бериңиз эми. Жалпы жардам бергендерге андан сырткары биз атын атап билип билбеген канчалаган Сбербанк, Мбанк карталарга жардам берип аткандар бар. Мына ошолордун баардыгына бир керемет дуаңызды бериңиз. Ооба, эми урматтуу кыргыз элим, урматтуу туугандарым. Мына ушу балам ооруп, ушу жүрүн шишиги менен ооруп, катып ооруп жатып калды. Эми ошондон кийин операцияга муктаж болду. Ошондуктан биз эл журтка, кыргыз элге, тууган урукка, досторго баарына кайрылдык. Баардыгы Кудайга шүгүр, баардык колунан келген жардамдарын беришти. Ороз учурунда андан мурун, андан кийин баардыгы беришти. Эмне дейм, мен абдан ыраазымын. Ушу мына элибиз бар экен, журтубуз бар экен, туугандар бар экен. Ушундай жамандыкта, кыйынчылыкта колдоо көрсөткөн ушу кыргыз элиме, ушу туугандарга баардыгына мен чоң рахмат айтам, ыраазычылыгымды билдирем. Баардыгына тынччылык болсун, аманчылык болсун, ден соолук болсун, узун өмүр болсун. Тапкан ташыгандарына Аллахым береке берсин, бала чакалар менен тынч болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Ошондой эле ушуга жардамдашып, ушуну операцияга апарам деген балам ушу медресага абдан ыраазымын. Ушу эл үчүн, журт үчүн деп ушу баардык нерсени таштап ушу кызмат кылып атасың. Сендей кыргыздын уулдары көбөйсүн. Сенин ишиң ак, сенин ишиң эң бир эки дүйнөлүк бир зор иштерди аткарып атасың балам. Айланайын, дайыма ушу YouTube'дан көрүп жүрөм. Сага дагы ийгилик, сага да бакыт таалай, келечекте бир өзүң каалаган, өзүң айткан ушу жакшы жарга туш бол, айланайын. Тиштериң ийгиликтүү болсун. Баарыңарга аманчылык, тынччылык, ден соолук каалайм. Жардам берген элим аман болсун, тынч болсун, оору болбосун, баардык жакшылыктар эле болсун, айланайындарым. Амин. Айтканыңызга рахмат. Негизгиси агабыз балаңызга Кудайым шифасын берген болсун, рахмат. Мына ушундай достор, мекендештер, биз анда эмесе кийинки иштерибизге сапар алабыз. Албетте бүгүн базар суббота күн, бүгүн суббота күн, биз понедельник биринчи күнү же экинчи күнү Кудай буйрса, жо биринчи күнү Бишкекке чыгышыбыз керек. Экинчи, үчүнчү күндөрү визаларыбызды Бишкекте даярдап, анан 4-күнгө Кудай кааласа Индияга сапар алабыз. Албетте, ушул видеону башкалар менен бөлүшүп коюңуздар, видеого лайк басыңыздар, ой пикир калтырыңыздар, жок дегенде моралдык жактан колдоп туруңуздар. Эң негизгиси ушул бейтаптарыбызга чын жүрөгүңүздөрдөн дуа кылып туруңуздар иншалла. Биз дагы тууган уругуна, эли журтуна жүзүбүз жарык болуп, аман эсен жакшы кылып кайтарып келгенди Кудайым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум.